Кыргыздын улуттук буюмдары кылымдар бою көчмөндүү турмушубузга байланыштуу болгондуктан азыркы мал чарбачылыгы өрүш алган элибиздин жашоосунда да айрыкча маанилүү. Аларды көчүп конуп, талаа түздө жүргөн турмушубузда урунуу өтө ыңгайлуу. Мына ушул улуттук буюмдардын маанилүүлүгүн, алардын ар биринин аталыштарын келечек ээлери болгон балдарыбызга үйрөтүү абзел. Сиз билесиңерби бул эмне экенин? Жок. Анда угуптуңар. Мынакей бул куржун деп аталат. Бул ока салышкан, буюмдар салышкан, табак салышкан илгери атабыз. Бул болсо куургуч, арпа менен буудайды казанга туурушкан, күйүп кетпесин деп. Бул болсо көрүк деп аталат. Илгери атабыз от үйлөтүп, темирди эритишкен. Бул болсо чанач. Кымызды куюп алышып, эки жакка алып барышкан, же болбосо шого сакташкан. Чаначка куюлган тамак аш эч качан өзүнүн даамын, түсүн жана сапатын бузбайт, кайра жакшыртат. Мисалы кымыз куюлган чаначта бышылган сабада гана даамына чыгат. Бул болсо ыңырчак деп аталат. Өгүздөрдүн ээрине окшош. Эр деген эмне? Эр деген бул аттарга токуйт го эрлерди. Ошол эр токумду ошол айтабыз. Тиги болсо саба деп аталат. Бул болсо супара. Ашатылган териден жасалган дасторкон аты супара деп аталат. Балдардын эри бар, эркектердики, аялдардыкы, бул болсо отургуч, жаргылчак, сокул билек деп аталат. Ушулардын баарын силер билип жүрсүңөр. Динара Мамаева, Темир Рыскулов, Эмиль Эргишали уулу, Кутмантан көрсөтүүсү.